самыр. Машина калбай калыптыр. Абайдагачы сураныш силерден. Эле. Жатат. Бир адамдар жатат. Жаман. Карачы. Мо саатта жаңы эле өткөн алды устан, О да жана. Өтпөдү эле азыр эле. Жаман. Машина калбай калыптыр, достор. Абайдайлычы нерсе болсун. Карачы. Аман эсен калыптыр. Башы жарылыптыр деп бураттын, Дагы жакшы бирөөсү жатат жерде. Ай. 7 үйдөн 700 миң сомдук уурулук. Кадамжай районунда 7 үйгө уурулукка кирүүгө шектелген 38 жаштагы жаран кармалды. Милициянын маалыматына караганда шектүү июнь-июль айларында Чокоргон айыл аймагында үйлөргө кирип акча жана зергер буюмдарды уурдаган. Жабырлануучуларга келтирилген жалпы чыгым 700 миң сомдон ашкан. Наристеси менен мечитте тилемчилик кылган кишинин калпы чыкты. Социалдык тармактарда мечитте намаз учурунда наристесин көтөрүп алып жарандардан акча сураган адамдын видеосу тараган. Кадрларда ал баласы ооруп дарыланууга каражат керектигин айтып, элден жардам сураганы көрүнгөн. Аймагындагы ар бир мечиттердин ичине кирип, саптык катарга туруп, мечиттин ичине чейин кирип, ушул жарандарыбызды бооруу максатында өзүнүн баласын көтөрүп алып, элдерден акча алып жүргөн. Ушул боюнча соц тармактарга элдин кызуу талкуусуна тараган. Азыркы учурда жаран менен суроо жооп узатмакчыбыз. Акчаны мен балам ооруп калып, өзүм жетим баламын. Балаңыз чын эле ооруйбу? Ооба, чын эле ооруйт, ооба. Кагаздары бар. Кагаздары барбы? Чын эле ооруйт. Оорусу боюнча айта кетсеңиз кыскача. Өпкөсүнө тешик бар деп. Жаш электер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлерине өткөрүп бермекчибиз. Азыркы учурда ошо баласы жок да келип алыптыр, баласын көрмөкчүбүз. Үйүнө барып атайын. Шаардын ички иштер баш башкармалыгынын милиция кызматкерлери жана ошондой эле Бишкек шаарынын аймагындагы сот защита кызматкери менен аталган жарандын үйүнө келип, азыркы учурда балдарын көрмөкчүбүз. Сиздин үй бүлөлүк шартыңызды, балдарыңыз чын эле акчага муктажбы, сиздер чын эле акчага муктажсыздарбы? Ошол боюнча шартыңарды билүү үчүн келдик. Качан менен ойноп кушунан балдары менен. По месту жительства поликлиникага айрылбайсызбы? Третий день. Баласы, ушул жарандын баласы негизи айтымына караганда өпкөсү тешик деп айтылат, бирок ага караганда бул андай ооруган эмес. Жок, ошол кагазыңыздар гана сиздерде жок болуп атпайбы ошол кагаз? Ал кагаздар больницада калды. Эмне үчүн анан ошо кагазы жок, сиздер балаңызды деген пайдаланып, эмне үчүн элдердин акча чогултуп жүрөсүздөр, эмне үчүн? Токточу, мен сүйлөп аткам. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.